Özgün şаарынын мэри Каримов Ошо текшерүүнүн жыйынтыгында 12 ай өкмөттө азыр акимдерге биз сунуш бердик жумуштан кетирүү боюнча. Бир мэрди. Корул айыл өкмөтүнүн башчысы Тургунбаев, айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кызмат абалын кароо, Аралан районунун Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Мусаев, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына сөгүш жарыялоо. 46 айыл өкмөттү текшере алдык. Андан тышкары 3 мэрияны, 6 райондук администрацияны текшердик. Кыргыз Республикасы президентинин жарлыктарынан, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинен, Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы уйгар укук өкүлүнүн актыларын турмушка ашыруну камсыз кылууда жана жарандардын кайрылууларын кароодо келтирилген кемчиликтер үчүн Өзгөн районунун Өзгөн шаарынын мэри Каримов, Жалпы Акташ айыл өкмөтүнүн башчысы Арынов, Каракулжа районунун Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбаев, Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Алишев, Ноокат районунун 12 миң айыл өкмөтүнүн башчысы Осмонов, Көкбүл айыл өкмөтүнүн башчысы Айтбеков, Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Рузалиев, Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Мадалиев, Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Тезекбаев, Акташ айыл өкмөтүнүн башчысы Дооранов, Аралан районунун Келметов айыл өкмөтүнүн башчысы Эшматов, Алай районунун Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы Субанов, Корул айыл өкмөтүнүн башчысы Тургунбаев, айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кызмат абалын кароо, Өзгөн районунун Карабул айыл өкмөтүнүн башчысы Амирбеков, Кызмат Чабыр айыл өкмөтүнүн башчысы Талантбеков, Руслан Куршал айыл өкмөтүнүн башчысы Келдибаев, Каракулжа районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Калмуратов, Каракөл Чукор айыл өкмөтүнүн башчысы Темирбаев, Каракулжа районунун Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Жээнбеков, Кашка Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Жаныбеков, Кара Суу районунун 30 айыл өкмөтүнүн башчысы Калматов, Аралан районунун Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Мусаев, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына сөгүш жарыялоо. Өзгөн районунун Мырзаке Батаев, Ирису Курманбеков, Каракулжа районунун Карабыз Манишев, Былай-Талай Жолдошев, Ноокат районунун Кыргызата Эшболотов, Ноокат шаарынын мэри Турганбаев, Исанов, Маматов, Кулатов айыл өкмөтү Көчкөнов, Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтү Жунусов, Жаңарык айыл өкмөтү Исаев, Кара Суу шаарынын мэри Жейналиев, Аралан районунун Чегабат айыл өкмөтү Колдошев, Юсупов айыл өкмөтү Абдраимов, Алай районунун Тоңурдөбө айыл өкмөтү Каримов, Гүлчү айыл өкмөтү Исаев, Сарыташ айыл өкмөтү Тынчтыкбек уулу Марлес, Талды Суу айыл өкмөтү Таев, Үчдөбө айыл өкмөтү Түркбаев, Чоңалай районунун Чоңалай айыл өкмөтү Мамат Жакыпов, ушул айыл өкмөт башчыларына эскертүү берүү жагын Раматов, Өзгөн районунун акими Каракулжа районунун Кулубаев, Ноокат районунун акими Иманалиев, Кара Суу районунун акими Ногоев, Аралан районунун акими Кулубаев, Алай районунун акими Аббасов жана Чоңалай районунун акими Абыкеев райондук мамлекеттик администрацияларынын башчыларына сунушталсын. Жогору турган органдардын укуктук нормативдик актыларын турмушка ашырууну жана жарандардын кайрылууларын кароону талаптагыдай аткарылышын камсыз кылууда жетишерлик деңгээлде көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгү үчүн Ноокат районунун администрация башчысы Иманалиев жана Өзгөн районунун мамлекеттик администрация башчысы Раматов райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларына сөгүш жарыяласын. Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Кулубаев, Кара Суу районунун мамлекеттик администрация башчысы Ногоев, Аралан райондук мамлекеттик администрация башчысы Кулубаев, Алай райондук мамлекеттик администрациясы Аббасов жана Чоңалай райондук мамлекеттик администрация башчысы Абыкеевтерге эскертүү берилсин. Калгандары баягы иш жүзүндөгү инфодор башкалар.